Саламатсыздар, урматтуу окуучулар, саламатсыздар, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Бүгүнкү күндө силер менен жүз көрүшүп тургандан мен абдан кубанычтамын жана толкунданып турам. Бираз жогоруда аябай жакшы сөздөр, жакшы каалоо тилектер, жакшы акыл насааттар айтылды. Ушунчалык жакшы акыл насааттар айтылды. Мен өзүм да аябай угуп, өзүмө керектүү нерселерди алган жетиштим. Жана мен да бир аз болсо да жаштарга кеп кеңешим айтып, каалоо тилектеримди айтып кетмекчимин. Жаштар бир дегенде ата-энеңердин айтканын уккула, ар дайым. Ата-эне бул силерге эч качан жамандык каалабайт. Мен атам бул кесипти мага тандап берген. Ошондуктан силерге ата-энеңер ой пикирин айтып, силерге кесип тандаган жардам беришсе, силер ата-энеңердин айтканын уккула. Биз силердей эле жаш бала болуп, айылдан тренировка баштап, атам ушул балдарым чемпион болсун деп бизди борбор шаарыбыз Бишкекке алып келип, ошол жерден окутуп, ошол жерден машыктырып, бүгүнкү күндө бир кандайдыр даражага жетип турган болсом, ошол ата-энемдин салымы аябай чоң. Жана ийгиликке жетиш үчүн, чоңураак ийгиликке жетиш үчүн мен как спортсмен катары айтып кетейин. Алдыңарга сөзсүз бир максат коюшуңар керексе, бүгүнкү күндө менин максатым олимпийский чемпион болуп, Кыргызстандын желегин ошол Олимпиада оюндарына желбиретип, гимн ошол жерден жаңырткым келет. Анткени биздин өлкөбүздө Олимпиада чемпиону жок, эгемендүү Кыргызстан болгондон бери Кудай буюрса чоң тарых жаратып, элибизге ошондой жеңиш тартуулаган келет. Мен ойлойм, ар бир бала, ар бир окуучу ушундай алдына максат коюш керек. Бул дүйнөдөн жеп ичип өтүп кеткен курт кумурсканын колуна келет. Ошондуктан баарыңыздар алдыга максат койгула. Максат койгондо да коркпогула. Кыялыңарга кандай максат келсе, ошол максатты коюп, ошол максатты көздөй умтулгула. Анткени Аллах Таала ушундай экен, инсан жете албай турган кыялды Аллах Таала пенденин кыялына салбайт экен. Ошондуктан силердин кыялыңарга келсе, мен ойлойм, ошол кыялыңарга жете аласыңар, толук ишенем мен. Жана ушундай эле Аллах Таала бизди ушинтип эң улуу зат кылып жаратты, адам кылып жаратты, анын ичинен бизди мусулман кылды. Мынакей алхамдулилля дейбиз. Жана бир мисал айтып өткүм келет. Бул дүйнөдө Аллах Таала жан-жаныбарларды жаратты, аларга нафсты берди, бирок акылды берген жок. Жана ошондой эле периштелерди жараткан, жана көптөгөн заттарды жараткан. Аллах Таала периштелерге акылды бериптир, бирок нафс деген, каалоо деген нерсени бербептир. Аллах Таала инсанды жараттыр, инсанга каалоону да бериптир. Жана ошондой эле акылды да бериптир. Ошол нерсени инсан туура колдонсо, акыл менен нафс деген нерсе бул өтө бүгүнкү күндө башкарыш кыйын болуп аткан нерсе. Аллах Таала инсанга берген экен, ошол экөөнү тең. Эсли инсан ошол нерсени экөөнү тең туура колдонсо, даражасы периштеникинен да бийик көтөрүлөт экен. Бирок ошол эки нерсени туура эмес колдонсо, даражасы жаныбарлардан, айбандардан да ылый түшүп кетиши мүмкүн экен. Ошондуктан Аллах Таалам баарыңыздардын даражаңыздарды көтөрсүн, акылыңыздарды жана нафсыңыздарды туура жака колдонуп, элге, жерге кызмат кылып, ата-энеңердин ыраазычылыгыңарды алып, чоң элибизге, жерибизге салым кошуп, Кыргызстандын бир бурчун сүйрөгөн эр азамат жигиттерден жана ошондой эле кыздардан болгула. Баарыңыздарга ийгилик каалаймын, чын жүрөгүмдөн. Мынакей уже 11 класстын окуучулары быйыл бүтүрүүчү болуп, уже аз убакыт калды. Кудай буюрса жакшы кесип тандап, элибизге, жерибизге чоң салымыңарды кошо тургандай болуп, мээнетти сүйүп, талкпастан мээнет кылгыла. Бир жеңиш же ийгилик оңой менен келбейт. Бүгүнкү күндө бир кандайдыр даражага жетип, ушул жерде силерге акыл насаатын айтып сүйлөп турган болсом, мунун артында жана биздин мугалим эжебиз көрсөтүп кеткендей аябай чоң мээнет жатат. Анын баары көрүнбөй калат. Ошол эже жакшы пример көрсөтүп кетти. Биздин мугалим эжебиз англистерден бир сүрөттү көрсөттү. Ошол биздин деле артыбызда канчалаган көз жаш бар, канчалаган тер төгүлдү, канчалаган кан төгүлдү. Бирок максат бир, максат Олимпиада оюндарын утам деген максат. Ошондуктан кандай гана кыйынчылык болбосун, жалгыз Аллага таянып, жана өзүбүз менен өзүбүз чын болуп, жана жаныбыздагы кишилерди алдабай, өзүбүздөн эмне требовать этсе, ошону так аткарсак, мен ойлойм ийгиликке жетебиз. Если ошондо да аткарылбаса,
биринчи попыткадан же экинчи попыткадан эч качан токтобош керек. Менде именно спорттук карьерада аябай чоң сыноолор болгон. Спортта эң биринчи ден соолук, негизи эле жашоодо ден соолук эң чоң ролдорду ойнойт. Мен бир убактар чоң жаракат алып калып, спортту улантууга аз мүмкүнчүлүк болуп калган, бирок мен жанымда ата-энем, бир туугандарым, менин агайларым, эң жакын адамдарым баары мага жакшы мамиле кылып, мени колдогондуктан мен бүгүнкү күндө ушул спортто ийгиликтер жаратып келатам. Бирок если мен чөйрөм жаман болуп, мен ата-энем колдобой же агайларым мени колдобосо, мен бул ийгиликке жетпейт болсум, ошон үчүн чөйрөмдү туура тандагыла, жакшы, адептүү, ыймандуу, инсаптуу инсандардан болуп, Кудай буйрса ушул жаңы жашоого аттантасыңар. Бул дагы эми студенттик жашоо башталат. 11-класстын бүтүрүүчүлөрүнө өзгөчө баса белгилеп кетейин. Жакшы окууга сабакты Бишкекке барчумар бар. Может, араңарда чет өлкөгө барып окуй тургандар бар. Кандай максат менен барганыңарды эч качан унутпагыла ал жерге. Силерди ата-энеңер кантип тарбиялап, кантип ошол жерге жөнөткөнүн унутпагыла. Артыңарда силер эле эмес, артыңарда бир туугандарыңар, бир дегенде, эки дегенде ата-энеңер силердин үмүттөнүп турат жана ошондой эле бүткүл кыргыз эли бүгүнкү күндө ушул жаштардын туура багыт алып, жакшы илим, билим алып, тарбиялашына аябай биз баарыбыз муктажбыз. Жакшы билим алып, Кыргызстаныбызды өркүндөтүп, өстүргүлө. Чоң рахмат багасыздарга.